Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достар. Бүгін мен өзіңір көріп тұрғандай Барс бренд магазиніне келдім. Өткенде келіп тартып кеткем достар. Бүгін күнгі 6 күн 20 июль болды. 6 күн 20 июль. Бұл видео бүгін шыға тұрчу видео, ошондуктан бүгін мол жерде көріп тұрған товардың бары бүгінгі шыға тұрчу товарлар. Достар, бұл жерде өткен күнден тартып кеткенге қарағанда бүгін өзгөчөлүктөр бар екен. Анткени жайкы сезон магазиндерге бүтүп атат, болбосо жай мезгили ортосуна жетти. Ошондуктан булар күзгү сезонго дайынданып атыптыр. Товарлардын баарында тазалоо жүрүп атыптыр. Ошондуктан бул жакта азыр аябагандай жакшынакай скидкалар болуп атыптыр. Мисалга алсак, мо обувьтарды. Мынакей, моуну алалы. 2,5 миң рубль болса, ушуну 1,5 миң рубльга берип атыптыр. 1000 рубль скидка обувьтардын бардыгына, 3 миң рубль болса, 1,5 миң, 2 миң рубльга. Жана ошондой эле футболкаларга дагы, футболкалардын баасы 400 рубльдан башталып, 400 рубль, 600 рубль жана өйдөлөп кете берет. Рубашкалардын бардыгына. Кыскасы айтканда, бардык товарларга болбоду дегенде 500 рубль, а так 1000, 1,5 миң рубль скидка болуп атыптыр. Өзүңөр көрүп тургандай эле, мына мен кийинип турган кийимим бүт ушул жерден алган болчумун. Өткөндө алып кеткем, азыр жашынакай кийип жүрөм. Качествосу жакты, мага аябай жайкыга ылайыктуу шортасы, футболкасы жана үстүнгө мондай кичине салкындаганда кийип ала турчу безрукавкасы. Эмнени көрсөтө кетсек, мынакей, өзүңөр көрүп турган ушул жерде жайкы футболкалар, безрукавкалар, шорталар, шымдар бардыгына скидка болуп атыптыр достор. Ошондуктан бүгүн 6 күн 20 июль келип жетишип алып калсаңыздар болот. Жана ушул жерде дагы бир оюн жүрүп атыптыр. Мондай көрүп турган видео регистратордан 10 штук бар экен. Жапчаңы ачыла элек. Жана наушниктер, AirPods Pro наушниктери дагы 10 штук. Ошону менен бул жака келип, хоть 100 рубльгабы, 1000 рубльгабы, 500 рубльгабы товар алып, фамилия атыңарды жазып калып, өзүнүн кутучасына салып коет экен. 30 июльда айдын аягында рандомный вариант менен жанагы Instagram баракчасында ойнотот онлайн. Кимдин аты жөнү чыкса, ушул белектерге ээ болуп калсаңыздар болот достор. Огородный проездде, торговый центр Зеленый, Барс бренд магазини достор. Телефон номерлерин көрүп турасыздар, чалып, эгер адресин таба албай келип, таба албай жатсаңыздар, түшүндүрүп, айтып берип, силерди киргизип, яка узатып жиберет. Ошол достор, келиңиздер, жетишип калыңыздар. 1799 рубль. Ленинградский проспекттен Петровскийге келдим. Петровский переулок беле. Ассаламу алейкум достор. Ассаламу алейкум кесиптештер, туугандар, кандайсыздар? Бүгүн айланып тегеренип отуруп, азыр канчасы болду? 5-чи күн кыскасы. 5-чи күн 20сы болуп атат окшойт. Уже 19 экен, 20сы болот экен. Жумушту баштадым. Адаттагыдай смена бүгүн толук кандуу смена кылып берем. Кеч баштадым жумушту, 11ден өтүп атат уже. 11лерде чыккам линияга. Бүгүн зарядда эле 2,5-3 саатка чукул отурдум. Андай машинаны жудурдум, кечээ жумушка чыккан эмесмин. Ошондуктан зарядда кылган эмесмин, машинаны да жудурган эмесмин. Бүгүн ошентип машинаны жудуруп, заряд кылып, ошентип отуруп, жумушту кеч баштадым достор. Бүгүн бир кызыктуу сменалардан болот деген ойдомун. Мояка бир неме кирип кетти, шайтан көпөлөк. Шайтан көпөлөк деген билесиңерби, жана кичинекей бир түнкүсүн жүрөт эмес, ошондой көпөлөк кирип кеттир машина. Ошол кызыктуу смена болот деген ойдомун. Ошону бир кызыктуу кылып тартып берем деген ойдомун достор. Ошондуктан видеонун башында класстан басып, комментарийден жазып, подписка кылып, каналга катталып койгонду унутпаңыздар достор. Так, Большой Путинковский переулок-тан Хилтон, Ленинградский да, Хилтон, короче, Каланчевская улица барат экен заказ. Канча коэффициент менен берди, чото байкой калдым. Достор, анан жана БКнын кызматтары жөнүндө айта кетсем, эгер буга чейин Комфорт Плюста иштей элек болсоңор, Комфорт Плюска иштейт элем деп тест тапшырып, видео интервьюдан бир кандайдыр бир кооптонуп жаткан болсоңор, видео интервьюну өтө аламбы деп, орусчаңар слабый болуп жаткан болсо, БКга жазсаңар, чалсаңар, видео интервьюдан өтүп берет. Жана ошондой эле Комфорт Плюс аккаунту кандайдыр бир себептер менен блокировкага болуп калган болсо, аны дагы чыгарып берет. 6 айгабы, 3 күнгөбү, 10 күнгөбү,
без разницы. Жана ошондой эле клиенттер менен бир конфликт болуппу же бир кандай бир себептер менен блокировка болуп тест тапшыр деп калган болсо, тест тапшырып ошондон өтө албай жатсаңар, аны дагы өтүп блокировкадан чыгарып берет. Детский тариф кошо албай жатсаңар, аны да кошуп берет детский тарифте. Бекага чалып, жазып, кызматынан пайдалана бериңиздер, достор. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Так, поедем. Хилтон, да? Да? Так, достор, 7 минута 2383 рубль. Бул Хилтон немеде экени көрсөчү. Казанский вокзалдын жанындагы сталинский башнялардын бирөөсү. Аябай простой, мындай башнялардын аябай мындай простой башнялардын бирөөсү да. Бирок сырты ушундай көрүнгөнү менен ичи аябай өзгөчө кооздойт. Здравствуйте. 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 Ой, божечки. Волоколамское шоссе. Просто китайская сказка. Смотрите, все подсвечивается. Часы. Здесь, да? Спасибо вам большое. Наша с вами пара закончена. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Доброй ночи вам. Вам тоже. Спасибо. Так, достор, Волоколамское шоссе 24 корпус 1-ге келдим. Муну кайсы жерден келдим? Живагадан келдим. Охотный рядтан. 2560 рубль. Так, саат ошентип 12ден өттү. Бул 12ге чейинки последний заказым болду. 1 сааттын ичинде 6235 рубльга иштедим. Канча заказ кылдың десеңер? 3 заказ. Билинсе деле баламны колчу деп. Давай, клиенттерим келди. Нельзя туда, нельзя. 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 Yapsana da bir yana kadar.
yazacaksın aslında. Sonra görecek milleti. No problem. First we go to a place, later we fix this problem. Brother, which style we go in back? Нет, только на 3 человека можно. Why? У меня здесь, видите, рельсы закрыты. Okay, please open. Yeah. Блин, вот эти надо убрать тогда. Что? And this reason? Да, давайте. Fix it там. Сейчас, подождите, я уберу. Yine 5 bin ruble. Burada rüşvet 5 bin ruble. Можно? Ya amcık beni niye oturtuyor? Nasıl yapıyorsun bakayım ya? 5 bin rubleye alıp çıkartıyor. А вы можете, это, я так понимаю, они пустые? Да, уберу. Уберите, пожалуйста. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Gerçekten niye gösteriyor? Niye var o zaman? 4 tane. Suşa. Gelme lan. Çekeceksin. Ya rüşvet alacaksın, ne boşa konuşuyorsun onunla. Rüşvet ya. Biraz yatak tutuyorum. Buraya basınca senin gitmen lazım. Sen gitmiyor. Gel. Bu gidiyor. Al. Bak. Al. Olur. Так, достар, немеге келдим. Вторая Ямскаядан Киевский вокзалдын жанында Ибис деген отельге 2143 рубль. Безналичный заказ. Өзүңөр алдыда көргөндөй эле 5000 рубль чай катары алдым. Бул эмнеге? Көбүнчөсү сурап калчу, менде силерде 4-5 мест алуу, аркасына отурам деп калса отургузасыңарбы депчи, 5 киши аласыңар, 4 киши аласыңарбы депчи. Негизинен 3 киши эле алабыз. А эгер суранып калса, монтип акча берип, азыр 5000 рубль берди. Аркасына дагы отуруш 4 экен булар. Отуруш керек болуп атат деп. Ошентип отургузабыз. А так мындай жок. Акча албай деле отургузам. Жакшы адамдар болуп суранып калат го, пожалуйста депчи. Баягы погода начар болуп, же болбосо балдар менен, жаш балдар менен болуп калса отургуза берем. Азыркылар болсо меники эмнеге жөн эле отургуза бербейм, анткени өзүңөр көрдүңөр, мен коврикти чыгарышым керек. Ал жака коврик салып салгам, бул жергечи жана рельсиларды жаап салгам. Кичине меники ошондой заморочкасы бар да, коврикти чыгарып, анан сиденье жылдырышым керек. А так жөн эле бирок 4-5 киши отургузган эмнеси жаман? Машинаны булгайт, аркасына өтөт алып жөн отурушпайт аларың. Азыркында эле өтүп алышып, тиги бутун чыгарып, антип мынтип иш кылса, ушундай жагы бар. Ошон үчүн көп киши салган ошол жагы бар. Ошол достор, 5000 рубль төш чөнтөгү кетти. Билесиңер, менин төш чөнтөгүм жакшы бир төш чөнтөк бар. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү несебенен биринчи чаевой.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо. Так, коттеджный поселок, Миллениум. Так, достар, Миллениум парк. Бұл Новая Рига менен үйдө. 6510 рубль. 33 минутада келдим. 40 километрден ашығырақ болуш керек эле. 44 километр беле ушундай. Но времясы 33 минутада. Бул сторонага билесиңер. 130 менен келесиң. Ушул сторонага заказ алган жагаттатым элечи. Потому что обратно бул жактан дагы обязательно заказ менен кетесиң, mo премиальный тарифтердечи. Алдыңкы видеолордо жаңы эле видео регистратордан видеолорду скачивать этип коеюн деп. Анткени скачивать этип коюп болсоң, видео регистратордан өчүп кетет да. Скачивать этип атсам, жана алдыда көрдүңөр болуш керек. Жана кыз менен баланы эмне кылып атканын. Ал нерсени байкап турмун, анткени меники могу күзгүдөн эч нерсе көрө албайм да. Алдыңкы мурун көрсөткөм, көргөндөргө болот, жаңы көрүп аткандар болсо, меники могу күзгү задний эмени көрсөтөт. Көчөдөн көрсөтөт да, камера аркасында ошону көрсөтөт. Салонда эч кандай көрө албайсың да, эмне кылып аткан артыңда пассажирлар. Тиги үстүндө турган видео регистратор. Мен жана видеолордун баарын ушундан алам. Видеого тартып атканым болсо, GoPro менен тартам, билесиңер. Ошол бул жактан азыр обратно бир аэропортко берип салса, вообще сон болуп кетеби деп коем да. Шереметьевого, например. Ошол могул өткөндө мону Валбристан заказ берип алгам костюмга. Могу ремень костюмду күйгүзүп салат экен, жалтыратыпчы. Берки көк костюмумду ошентип жөндөн өлтүрүп алдым. Но кийгенге болот, бирок маяктар жалтырап калганда, как будто бир май басып кирдеп кеткендей болуп. Могу ремень ары бери мынтып атып, өйкөп күйгүзүп салат экен. Көбүнчөсү айтып калат, эмнеге ремень тагынбайсың деп, ушунун айнанда тагынбайм да көпчү. Костюмдун могул жактарын жеп салат. Кээ бир костюмдар ошентип күйүп кетет, а кээ бир костюмдар түлөп кетет. Ошол. Дальше иштейбиз, достор. Так, туугандар. Мен кыйратам деп атып, өзүм кыйрап калып турмун. Уктап калып турмун. 2-3 күндөн бери акыркы жумушка чыкпай, түнкүсүн иштебей, түнкүсүн үйдө уктап жүрүп, ошого көнүп алып турмун. Түндө кыйналып, под утро таң атып келатканда аябай кыйналып, уйкум келип, заказ күтө турайын деп жаткан бойдон кете берип турмун. Заказ берчи телефонум немеси заряды өчүп, алда өчүп калыптыр. Ошо мен заказ бербейт, ата чырылдаса ойгонмокмун да. Мен дальше заказ күтүп уктай берем. Ошентип уктап салып турмун, саат 9-дан өтүп кетиптир. Үйгө кетип атам, болду ушу менен жумуш. Үйгө барып, жуунуп тазаланып, бүгүн бир кыла турчу иштерим бар эле. Ошол жака дальше кетем. Так, сменаны ушу менен бүтүрдүм. Бул сменада кыйраткан деле жокмун. Таксометрден канча 26 миңге ушундайга иштедим. Анан жана 5 миң чай болгон. Ошол бир 30 миңден ашыгыраак таптырмын. 31 миң болсо, 15 миңин аренда, 5 миң сомун заряд дедим бе? Неме, мойка. Бир 15 миңге иштептирмин, таза. Ошол, достор, бүгүн ушу менен смена бүттү. Видео класс басып, комментарий жазып, баса эстегенде бир видео дайындап атам. Азыр бүт комментарийлерге жооп кылып, мага WhatsAppка келген суроолорго жооп кылып, бир өзүнчө бир видео чыгарайын деп. Анткени суроолор аябагандай көп келет мага WhatsAppка. Окшош эле суроолор, бүт эле окшош суроолор. Машинаны кайдан алабыз? Комфорт плюс комфорт тарифинде иштейм. Сеникиндей тарифке чыккым келип атат. Кантип чыгам? Жолдорун айтып кой. Ушул сыяктуу суроолор, бүт окшош суроолор. Ошого бир атайын бир видео кылып чыгарып атам. Бүт келген суроолорго дагы жооп кылып, ошону толуктап туруп чыгарам жакында. Ошол, каналга сөз каттала кетиңиздер. Комментарий жазыңыздар. Жана класстан басыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин, достор, анда. Аман эсен, бөдөбүздөн тышкары сак саламатта тургула.